Салам алейкум. Алейкум. Кулак сизде. Мен суроо берейин дегем, могу колбаса тууралуу да. Колбаса алаарда мен ыңгайсыз болом да. Кайсы халал деп жазылып турса да мындай күмөн болорум да. Сизден сурайын дегем, сиз кайсы колбасаны аласыз? Негизи мен колбаса жегим келбейт, бирок таптакыр жегим келип бөлүп барасам, тойбош жегенге аракет кылам. Аль-салих дегендер болобу? Эми аларды болбойт деп айтып бирөөнүн рызкысын түгөтө албайм, бирок мен ошолдай бир ишеничке жакыныраак деп билген тойбош. Ал боюнча да кээ бир сөздөр айтылып калат. Мисалы, тооктун терилерин алып келип кошуп коет экен, палан түкүн деген сөздөрдү угуп жүрөм. Анан бирок өзүм көргөн жерим жок. Анан эгер жей турган болсок, анда ошол тойбошту гана мен сунуш кылат элем. Бирок дагы ошолорго сунуш кылат элем, дагы аракет кылгыла жакшыраак болгонго деп, урматтуу бир тууган. Мен калгандарга эч нерсе айта албайм. Рахмат, алла разы болсун. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарман. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кулак сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ой, ажеке саламатсызбы? Азыр ден соолугуңуз жакшыбы? Ажеке, мындай суроо болуп атат да, өзүңүз көрүп, жыл аягы болуп, шайлоо жакындап атат да. Элибиздин жашы болсун көрүп турасыз деп аткан, границабыз көрүп турасыз деп аткан. Ошондо бир ой болуп атты эле да. Ушу шайлоодо муфтияттанбы, же ар бир мечиттеби, ушу шайлоодо кимде ким акча алып шайласа арам деп бир ушундай бир дуа кылсак болобу? Дуа кылып атпайбыз жылыга эле. Жок, кылган менен бир ажеке мечиттерди агитация кылып атат имамдар, көрүп жүрөбүз да, мечиттерди имамдар агитация, кайсы бир партия агитация кылып жүрөт. Ошону бир муфтияттан бир чөзүп же бир чоң намазда ким деген деп арам, ошо жеген тамагы балдарына берген арам деп бир катуураак айтпасак, элибиз жок болуп калган калдык да. Границабыз ал элибиздин начатында кече карантинде көрдүк, биз өзү помощь таркатып жүрдүк. Элибиздин 70% жакыр экен, биз жөнүндө бактылуу болуп 22% жибериптирбиз. 70% жакыр экен элибиз. Ошон үчүн бир катуураак киришпесек, ажеке бул өтө бир Кыргызстандын келечеги өтө көрүнбөй калды да, ачык айтканда. Ошол катуу турсак кандай болот? Баягы муфти менен дин саясатка киришпейт деген жактары да бар, бирок жок, ал киришпейт дегени анткени менен уже киришпесе болбой калды ажеке. Менин оюм ошол. Муфти албетте саясатка кийлише албайт. Бирок деген, мисалы үчүн мен эмне үчүн кийлигишпешим керек? Ал анткени мен иштеп аткандан кийин бир жерде мындай бир боло берет. Анан болгону жанагы али айтып аткан сөз, жанагыдай акча алып шайлаган арам дегенди, ал шариаттын милдет айтыш керек. Ал саясат эмес ал. Ал шарият. Арам ушундан болбойт деп айтыш керек. Ал милдет, ал патва. Ошо шайлоого бир 5-10 күн калганда бир чоң жая кылып туруп эле баардык мечиттерде бир күн жума намазда бир дуа кылып, кимдин алган арам, ошону балдардан жедирген арам деп бата кылбасак, болбой калды. Мен ойлойм, ишке ашат деп ойлойм, ниет кылабыз. Албетте айтылынып калды, баардыгы жакшы болот деген пикирдемин. Чындап шайлоодо добуш акчасын алып шайлаган мына эмне болдук мынакей 1000 сомдук мына карыз болдук. Садаган кетинде профессорга деле мындай кымбат болот экен бизге караганда. Алар ошо бир суткасына 1000 сом же бир саатына 1000 сом, биз болсо 5 жылга 1000 сом болуп атабыз да. Эми ушунчалык арзан болдукпу, тикейден арзан болдукпу деген сөз Кудайым шерменде кылбасын. Дагы бир угарман бар, кулак сизде. Сүйлөй берсеңиз болобу экен, же кандай экен? Өзүңүздүн номериңиз керек да. Эмне кылат элеңиз, номурумду таксырым айтсаңызчы. Окутуш керек сиз менен. Жок, мен окубайм, мен дем салбайм. Дем сала турган эмем жок, адатым жок. Меники таксырым кечиресиз. Ушинтип жеке номер сурайт, анан сурагандан кийин ушундай бир дем салып бериңиз, андай мындай дедим дегендер бар. Адамдардан качпайлык, түз эфирден жооп береликте ушул жерде уюштуруп атабыз. Адам ушул жерден суроо бериш керек. Анткени адамдар угат, пайдаланат. Сиз жооп алсаңыз, калгандар сабак алат, ошентип бардык ордуна келет. Урматтуу бир туугандар, Кудай таалам бардыгыбызга жакшылык берсин, оомат берсин, элибизге тынччылык, аманчылык берсин. Мына чек арада болуп аткан проблемалар Кудайга жага турган таризде чечилип, эки эл ынтымак болгон Кудайым насип кылсын. Анан келе турган шайлоолорубузда Кудай таалам Кудайга жага турган иштердин болгондугун Кудайым насип кылып, иштеп аткан падышабыздын Кудайга жага турган иштегендигин Кудайым өз оомат берген болсун. Ал эми карапайым элибизге чыныгы мусулман болуп итаат кылып,
elibizdi, jurtubuzdu, dinibizdi satpagandardын, uyat kılbagandar katarında olan Kuday Taala nasip kılsın. Ötüp ketken atalarыбыз, apalarыбызды Kuday Taala beş rayımını alsın. Orup atkanlarga şifa versin Kudayım. Alısta gel albay жүргөн, mına Indiada gel albay жүргөн, Pakistanda gel albay жүргөн, Baykaldan çalbaçı Trasya'da gel albay жүрgөн bir tuğandarыбыз бар eкен. Oşulordun bardığın amınesen gelip alan Kuday Taala nasip kılsın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.